ээрчиме адамдар кайсы санда көп кездешет деп берилиптир. Албетте эми адамдардын өзлөрүнүн жашоо тиричилигине жараша, кандай үй бүлөдө чоңойгондугуна, кандай үй бүлөдө тарбияланган, ата энеси ким болгон, бу дагы сөзсүз таасир этпей койбойт. Жана дагы андан башка дагы социалдык илимине ылайыктуу бизде сандар бар. Мисалы үчүн экисинде 11-inde 20-сында 29-unda төрөлгөндөр көбүнчө баягы жоопкерчиликти өз моюндарына алгысы келбегендиктен башка адамга жоопкерчиликти арта салганды жакшы көрүшөт деп коебуз да. Мисалы үчүн ошол 2 деген сандагы балаңызга болобу же таанышыңызга болобу бир нерсени жоопкерчиликти айтсаңыз, сен ушул нерсени жасап кой, сен ошол нерсени сен жасап кой, бул частьты мен жазайын, бул частьтын сен жаза депчи, же болбосо мисалы үчүн ошол экөөңөр партнер болуп бир иш ачып атсаңар, документ жагын сен бүтүрө бер, мен болсом бул жактагы снабжение жагын мен бүтүрө берейин десеңиз, албетте ал макул болбойт. Жок, экөөбүз эле кылалычы, ал жакка деле экөөбүз чогуу баралы, бул жакта деле экөөбүз чогуу кылалычы деп айтса, таң калбай эле коюңуз. Эмне үчүн дегенде, бул экисинде 11-inde 20-сында 29-unda төрөлгөндөр саны экилер көбүнчө эканчылык коштойт. Ушул туурабы, туура эмеспи, туура кылдымбы, туура эмес кылдымбы деп дайыма таразанын эки ташы буларда эки жакта мынтип кыймылдап турат. Кайсы нерсем туура экенин өзү түшүнө албай турат. Көбүнчө өздөрү мындай чечимди туура кабыл ала албай, ошондо күмөн саноодо кыйналышат. Ошондой күмөн санап отурганда буларга сөзсүз жардамга жанындагы шериги келгени туура. Мүмкүн ал шериги өмүрлүк жолдошу болушу мүмкүн, же жумуштагы компаньону болушу мүмкүн да. Ошондой учурларда аларга жардам келип, кандай дейсиң, могул вариант может жакшы болмоктур, анын мындай плюс жагы, мындай минус жагы бар, же бул вариант жакшы болмоктур, мунун мындай плюс жагы, мындай минус жагы бар деп баягы чечим кабыл алганга ушул экилерге түрткү берип койсо абдан жакшы экен. Ошондой учурларда булар ошол адамдын чечимин кабыл алат, макул дейт. Бирок ошол эле учурда кайра өздөрү ичинен өздөрүндө баягы самооценкасы түшүп калат. Эмне үчүн мен деле билет турбаймынбы ушул нерсени? Ушул чечимди мен деле билдим эле го. Эмнеге өзүм кабыл алган жокмун ушул чечимди деп кайра өзүнө өзү кыжалаттык пайда болот да. Ошондуктан ушул саны экилерге мен айта турган кеңешим, дайым эле бирөөнүн түрткүсүн күтө бербестен, өзүңөр дагы чечимди кабыл алганды үйрөнсөңүздөр, бул сиздердин өзүңүздөр баалоодо, самооценканы көтөрүүдө бирден плюс боло берет болчу да. Бир жолу плюс коесуңар, экинчи жолу, үчүнчү жолу ушинтип отуруп, өзүңөрдүн самооценкаңарды көтөргөнгө бул абдан жакшы стимул болот болчу. Бирок тилекке каршы экилер көбүнчө ушул жоопкерчиликтен абдан качышат. Кел экөөбүз жасайлы, экөөбүз баралы, экөөбүз келелик, экөөбүз деген нерседен калышпайт да. Ошон үчүн анан буларды биз көп учурларда баягы кесиптик өнөрлөрдө көбүнчө ээрчиме деп айтып алышат, же болбосо наклейка деген ат коюп алышат. Бул дагы жөндөн жөн эмес. Анткени алар сөзсүз экөөбүз деп көп айтышат да. Ошондуктан ушундай нерсе айтылып калган. Жана дагы ушул сандарга окшош эми мен азыр бул сандар өтө көп, бирок эми ошолордун ичинен дагы мындай ойлонуп келсек, ушул саны 9дарда дагы бар экен ушул мүнөздөмө. Мисалы үчүн саны 9дар кандай жумуш болбосун жалгыз бүтүргүсү келбейт. Сөзсүз бир досун чакырып алат, же келинчегин чакырып алат, же күйөөсүн чакырып алат. Жүр экөөбүз барып келебиз, экөөбүз бүтүрүп келебиз депчи. Анан бул жакта башка жумуш күйүп атса деле экөөбүз барып келели, андан кийин деле бүтүрөбүз деп ойлошот. Эмне үчүн дегенде, бул 9дарда дагы башка бирөөгө көз карандылык бар. Башка бирөөнүн оюна, башка бирөөнүн чечимине болгон муктаждык бул 9дарда дагы бар. Көбүнчө бул 9-unda 18-inde 27-синде төрөлгөндөрдүн
көбүнчөсү 27-синде төрөлгөндөрдө көбүрөөк болушу мүмкүн. Анткени биринчи саны 2 деген сан болуп аткан үчүн 2де сомнение көбүрөөк болот. Анан кийин 7де хаос болот. 2 анан 7 болуп атпайбы? 2де сомнение, 7-синде хаос болгон үчүн 27-синдегилер дагы көбүрөөк ушундай туурабы, туура эмеспи, кыла аламбы, кыла албаймбы деген нерсе дагы көбүрөөк болуп калгандыгы ушундан. Анан именно өзү 9-унда төрөлгөндөр, чистый девяткалар деп коебуз, алар көбүнчө өтө эмоционалдуу болгондуктан дагы өздөрүнө кээде ишенбей кетишет. Себеби баягы анализ жоктугунан өтө эмоционалдуу болуп, ошол эмоциянын аркасы менен көп иштерди чечип коюп, ал иши баягы жыйынтыгы жакшы болбой калган учурлар көп кездешип калат. Ошондуктан алар ошого ишенбей, туурабы, туура эмеспи деп сөзсүз баягы спонсордун жардамын, же болбосо партнердун жардамын, жолдошунун иши кылып, ата-энесининби, бирөөлөрдүн жардамы дегенде кандай? Оюн күтүп калганы ошондон да. Сөзсүз бир жакка барганда жанында бир адам болгонун сөзсүз булар каалашат. Анан дагы 18-инде төрөлгөндөрдү бул ушул 9дардын ичинен эң баягы эффективдүүсү деп коебуз. Анткени бири стратегия койгонду билет, а 8 болсо практичность. 8 деген бул практичный адам да. Ошондуктан 18-инде төрөлгөндөр ушул 9дардын ичинен эң кичине мындай анализи бар, стратегия койгонду билет деп коет. Бирок алар деле өз алдынча кетип кала алышпайт. Сөзсүз бул адамдар ушу структурада иштегенди, системада иштегенди жактырышат. Сөзсүз бир адам менен кошулуп иштегиси келет. Даже эс алууга барса деле, бир поездкага барса деле ушул жанында бирөө жүргөндү жактырышат. Эмнегедир булар жанында киши жок болуп, жалгыз болуп калса мындай кооптуу сезиле берет да. Жанында киши бар болсо, бирөө менен маектешип отурса, ошо менен барып келсе, булар өздөрүн эркин сезишет. Мындай ар жак көкүрөгүндө өздөрүн жеңил сезишет. Ошондуктан бул биз ээрчиме адамдар кайсы санда көп болот деген суроо берилиптир. Эми ошондо баардык эле сандарда бар. Баардыгыбызда тең эле саныбызда жок болсо, миссиябызда бар. Ошон үчүн баягы 80% адамдарда ээрчиме мүнөз бар. Бирөөнүн көңүлүн караган мүнөз бар. Анан бирок ошондой болсо дагы ар бирине токтолуп кеткенге албетте убакыт кыска. Бирок ошо бизде баягы 3 категориядагы адамдар бар экен да. Мамилени жоготуп алуудан корккон категориядагы сандар бар. Акчаны жоготуп алуудан корккон категориядагы адамдар бар. Жана мүмкүнчүлүктөрдү жоготуп алуудан корккон категориядагы адамдар бар экен. Эми ошолордун баардыгынын ичинен именно мамилени жоготуп алуудан корккондор ушул 2лер, 5тер, анан 7лер да. Ушул 2лер менен 5терди 2лер менен 9дарды айттым. Ушул 5тер дагы кирет буга. 5тер дагы мындай адамзатына пайда алып келгиси келет. Сөзсүз пайда алып келгиси келет. Анан ошондуктан булар дагы ушул мамиле жаатына байланган адамдар болгон үчүн булар дагы ошол адамдар менен чогуу жүрүп, чогуу иштеп, чогуу чечкенди жакшы көрөт. 5тер дагы. Бирок 5тер баягы бирөөгө жабышып алып, анан бирөөгө көз карандылык дегенден бир аз кичине эркинирээк болушат. Булар эркин жүргөндү жакшы көргөн үчүн булар 9дар менен 2лерден бир аз айырмаланып турат. Бирок үчөө тең бир категорияга кирет. Үчөө тең мамилени жоготуп коюудан коркушат. Үчөө тең бирөө менен сүйлөшкөндө, бирөө менен иш кылганда, мейли жөн эле тамак жеп атабы, жөн эле биринчи жолу жолугуп калдыбы, баары бир ошол адам менен мамилени үзбөгөнгө аракет кылып, ошол адамга туура мамиле кылып анан кеткенди жакшы көрөт да. Башка адамдар, мисалы үчүн, мүмкүнчүлүк гана издеген адамдар ошол адамдар менен жакшы калып, пока мен кеттим деп эле жөн эле кетип кала турган болсо, 2лер, 9дар, 5тер аны менен жакшынакай отуруп, көңүлүн сурап, ал жайын сурап, андан кийин өзүнүн шартын айтып, анан коштошуп, анан кетет да. Демек, бул адамдар ушул мамиле жаатына өзгөчө көңүл бурган адамдар деп коебуз. Жалпысынан ушул ээрчиме адамдар деген сурооңуздарга жооп бердим. Бирок ээрчиме деген сөздү дагы кичине мындай туураласак болчудай, ээрчиме десек болобу же болбосо баягы
башка адамдар менен бирге чечүүнү каалаган адамдар десек тагыраак болот го деп ойлойм. Сиздин туулган күнүңүз эмнени айтат? Туулган күнүңүз эмнени берет? Мен ушул жөнүндө биринчи түшүнүк алайынчы, өзүм жөнүндө билгим келип атат. Менин туулган күнүм 21 же болбосо 7 же болбосо 27 бул эмнени берет? Мен өзүм жөнүндө билгим келет десе, сиздерге менден мини разбор алсаңыздар болот. Ал жөнүндө бул сизге эмне берет? Сиз өзүңүздүн кулк мүнөзүңүздү же болбосо өнөрүңүздү билип алсаңыз болот. Же болбосо сиздин жеке жылыңыз кайсы жыл болуп атат? Эмненин таасиринде сиз өзүңүздү азаптуу болуп жатасыз? Же болбосо сиздин көйгөйүңүз чечилбей жатат? Же болбосо кайталанган жашоо болуп атат дегенде, буга сиздин атыңыз дагы, сиздин туулган күнүңүз дагы маанилүү. Ал үчүн эфирде телефон турат. Ушуга кайрылып, сурооңузду берсеңиз, мен сиздерге жооп бере алам. Матрица деген не берет? Бул биздин туулган күнүбүз, айыбыз, жылыбыз, биздин жашоодогу бул биздин кутубуз. Бул сандар бизге эмне берет? Муну кандай түшүнсө болот? Бул бизде матрица болуп берилет. Бүгүн бардык соцсетте же болбосо биз илим алып атсак, түшүнүк болуп атса, жайма-жай берилип атат. Матрицадан чыгыш керек, матрицаны түшүнүш керек, матрицаны толукташ керек деген кептер бар. Бирок биз үчүн матрица жат сөз. Кыргыз тилинде матрица жок. Бул кут сандык деп берилет да. Бул кут сандыгындагы менин артыкчылыгым жана кемчилигим, же болбосо мен жашоодогу ийгилигим, же болбосо мен артка тарткан нерсем деп билебиз да. Сиз ошол жөнүндө билгиңиз келсе, мини разбор алып алсаңыз, сизге толук кандуу түшүнүктүү болот. Бир аз түшүнүк келет. Менин турган турпатым эмне деп атат? Жеке жыл деп атат да, ар биринин өзүнүн жеке жылы болобу? Ар бирибиздин биз жашап жатабыз. Биздин ар бир жылыбыз, ар бир күнүбүз биз үчүн маанилүү. Сиздин быйылкы жылыңыз, сиздин өздүк жеке жылыңыз бар. Бул өздүк жеке жылыңызда сизге маанилүү. Мисалы бизнес ачкан жатсаңыз, же болбосо бизнести чоңойткон жатсаңыз, же болбосо быйыл мектепке бүтүрүүчү болуп, чоң окууга тапшырган жатасыз. Сизге жылдын энергиясы кандай иштейт? Бул жыл сизге эмне берет? Бул дагы маанилүү. Бул жылы мисалы сиз жер которгон жатасыз. Сизге ылайыктуу жылбы? Бул сиздин жылыңызбы? 1ден 9га чейинки жылдын энергиясы бар. Биринчи жыл бул баштала турган жыл, экинчи жыл бул карым-катнаш кылып көбөйтүүчү жыл, үчүнчү жыл сиз ийгиликти жаратуучу жылга кирет да. 4-чү жыл бул ойго сыйгыз, сизге маанилүү, тез иш аракетке аткаруучу жыл да. Ушул өзүңүздүн жеке жылдарыңызды билем десеңиз, сиз мини разборго келиңиз. Бул эфирде номер жазылып турат. Сурооңузду туура так берсеңиз, мен сизге жооп бергенге даярмын. Аттын саны кандай роль ойнойт? Менин атым кандай иштейт? Же болбосо менин атым туура коюлганбы, Ооба, ат боюнча дагы аябай терең суроолор бар. Биз билгибиз келет, атты биз тандап койбойбуз. Бизде абдан жакшы айтылган. Ат бизде кайыптан келет. Кыргызда жакшы айтылган. 4 нерсе берилген экен. Кошуна кайыптан болот экен. Адамдын аты кайыптан берилет экен. Нике кайыптан берилет экен. Кошуна кайыптан, дос кайыптан, нике кайыптан берилет. Ошондой эле биздин атыбыз да кайыптан берилген. Биз атыбызды өзгөртүп жиберебиз. Же болбосо менин атым эмне берет, менин атым жакпайт десе, бул социаль илиминде да так берилген. Ар бир ат 1ден 9га чейинки чыккан санына жараша мүнөздөмө берет. Ой жүгүртүү, талдоо дагы адамдын атынан берилет. Мисалы сиз 2 болуп атсаңыз, атыңыз дагы 2ге чыга турган болсо, мисалы миссияңыз да 2ге чыга турган болсо, кандай кылыш керек? Бардыгы 2. Биз билебиз, 2ге келгенде эканчылык бар. Тараза таштын теңдей албай калган учур. Бирок бизге айтат, тараза ташты теңдеш керек депчи. Эгер бардыгы 2ге келип атса, менин абалым азаптуу болуп турса, менин атым дагы кошумча терс жагына иштей баштайт. Мен атымды оңдойм. Же болбосо сана-санымды оңдойм. Ат маанилүү учурда. Мисалы сиздин ой жүгүртүүңүз дагы сиздин атыңыздан келип чыгат. Эгер сиз менин атым канчага чыгат экен, кайсы санды берет десеңиз, сиз мага мини разборго келиңиз. Мен сиздин атыңызды эсептеп, сиздин атыңыздын таасири сизге кандай иштеп жатат, тагдырыңызга кандай, бул маанилүүбү, маанилүү эмеспи? Телефон жөнүндө кичине азыраак эми түшүнүп берип коелу. Телефон номерин мен кантип танысам болот?
Бүгүнкү күндө биз көтөрүп жүргөн телефон дегенде бул тез ишке ашырчу. Телефон бүгүн бизде кызмат кылат. Телефондун өзү бизге кызмат кылып атат деп түшүнүп атабыз, бирок телефондун номери сизге маанилүү. Сиз мисалы телефонду эмне үчүн аласыз? Иш битириш үчүн, реклама жибериш үчүн. Бул бүгүнкү күндүн, азыркы күндүн, замандын талабы. Биз телефон менен иш бүтүрүп калдык. Эгерде мен блогер боло турган болсом, же болбосо мен онлайн сатууну кылган жатсам, же болбосо ушу телефондо мен пайда көрүп, же өнүм көргөн жатсам, менин телефон номерим дагы маанилүү. Эгер сиздин 4 деген номерге чыга турган болсо телефон номериңиз, бул унутка кала турган, же болбосо унутуп калган, эске калбай турган номер болуп калат. Мисалы, сиз 3 деген санга кое турган болсоңуз, эгер мамиле, отношение боюнча блогер болуп аткан болсоңуз, же болбосо сиздин иш тармагыңыз мамилеге келе турган болсо, сиз 2 деген номерге коюп аласыз. Жок, мен бир гана ийгиликти жаратам. Ушул телефон мага только ийгиликти алып келсин, мага жетишкендик боло турган болсо, биз 6 деген санга коебуз. Аны алабыз дагы, биз эсептеп чыгабыз. Ошол 6 деген коюп алган номер сизге иштейби же иштебейби? Ошону билгиңиз келсе, мини разборго келиңиз. Мен сизге жооп бере алам. Урматтуу достор, кайрадан эле бизде интенсив курс башталып жатат. Интенсив курс 21 күндүк курс. 12 майда башталат. Катталуу жүрүп жатат. Номерлер WhatsApp номерге кайрылсаңыздар болот. 700 01 01 81 номерине катталыңыз, звонок этиңиз, WhatsApp'тан жазыңыз. Жок аласыз. Эми курс боюнча, курс 21 күндүк курс, 9 тема, 9 сабак, жумасына 3 жолу болот. Эртең мененки саат 6-да 1 саат, 1,5 саат, суроо жооптор болгон учурда 2 саатка чейин эфир сакталат. Эфир 1 ай сакталат. Убагында кирбей калгандар, көрбөй калгандар, сабакка катышпай калгандар кийин көрүп алса болот. Конспект дейт, тапшырмалар берилет. Эми бул курстан сиздер эмне ала аласыздар? 1-ден 9-га чейинки сандын призмасы менен, энергиясы менен кандай иштейт экенин билебиз. Бул биздин тууган күнүбүз, айыбыз, жылыбыз. Биздин миссиябыз эмне дейт? Биздин өздүк жылыбыз эмнени берип жатат? Өздүк жылда эмне жасашыбыз керек? Бул жерде кийимдин өңдөрү да берилет. Миссия толук кандуу берилет. Адамдын ой жүгүртүүсү, программасы, кесиби кандай? Бул курстан ала аласыздар. Курстун учурунда бир офлайн же бир онлайн жолугушу бар. Бул сөзсүз түрдө алыскы жактан чыккандарга онлайн видео ачып алып сүйлөшүлөт. Эми Бишкек шаарында тургандарга офлайн жолугушу, алдын ала такташып, убакыт саатын такташып алып, анан иш алып барабыз. Бардыгыңыздарды учурдан пайдаланып, курсту окуп, өзүн таанууда, айлана чөйрөсүн, жакындарын, же болбосо бизнести алып барам десе, же болбосо мамиле курам десе, же кесип тандайм десе, ушул курска катышып, толук кандуу өзүңүз үчүн пайдалуу билим алыңыз деп чакырат элем.